Assalamu alaikum, урматтуу айтеттесе каналым көрүүчүлөрү. Азыркы бийликтин эң башкы ураны бизге инвестиция керек деп жар салышууда. Бул сөз менен алар ак менен караны, уят менен абирдин ортосундагы сызык жукарып бара жаткандай. Мындайча айтканда, өздөрүнүн бардык мыйзам бузууларын актоого аракет кылышууда. Чындыгында кимди коргоп жатышат? Чет элдик инвесторлордубу же өз элинде? Урлукка улуттук кызыкчылык деген элдин ишенимен тебелеген чиновниктердин саны көбөйүүдө. Бүгүн биз ушул эки жүздүүлүктүн жүзүн ачабыз. Азыр Кыргызстан ак ниет инвесторлор үчүн бардык шартты түздү. Мыйзамга ылайык өкмөт менен инвестициялык келишим түзгөн тарапка экономикалык ишмердүүлүк жүргүзүүдө артыкчылыктар жана жеңилдиктер берилет. Если будут инвесторы. Эгердер инновация менен иштейм деген инвесторлор болсо, генералдык планда зоналар эмне болору көргөзүлгөн. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин. Аны инвесторлор өздөрү чечет. Кайсыл жерде, кайсыл райондо болору. Но это уже обратно же повторюсь, зависит от инвесторов. Бул сөздөр кур эмес. Мындан кийин инвестор келип сиздин жериңизге көз артса, бийлик сиздин укугуңузду тебелеп, участогуңузду берип коюш ыктымал. Мисалы эле Бишкек шаарынын Лелин айылында 700 гектар жерди Кытай компанияларына бүтүндөй шаарча курууга беришти. Мындан арадагы Кытай инвестору келген. Китайский Кытай эл курулушун баштап жатабыз. Ошондой эле Асман шаары долбоорун дагы Кытай компаниясына беришерин жарыялады. Бул Ысык көлдөгү 7000 гектар жер. Мамлекеттин каналдагы эксперттер Кытай инвесторлорун мактап жатышат. Бул биз үчүн абдан маанилүү, биздин өлкө үчүн социалдык, саясий, экономикалык абал үчүн абдан чоң таасирин бере турган чоң инвестициялык проект. Ал деген канчадаган жумушчу орундарды түзүп. биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Чүй облусунун Бозпөлтөк тоосунун айланасында жашаган карапайым эл кирпич заводунун зыяндуу таштандыларынан, чаңынан жапа чегип жатышат. Адамдар аллергия, өпкө оорулоруна чалдыгып, экологдор кызыл китепке кирген жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болуп жатканын айтып чыгышкан. Ташы менен шагылына кызыгып, ата-бабалардын изи калган, сөөгү жаткан ыйык жайга карасанатайлык мамиле кылсак, Бозбөлтөктү бат эле түзөнгө айлантып алабыз. Мындай кадамдан сак бололу. Все ликовали, надеялись, что все остановится, но праздник прошел, все разъехались, а проблема осталась. Азыр мына ар бир житель аллергия менен ооруп атат, ишенесиздерби? Мен үй бүлөмдө 3 киши аллергия менен. Эң негизгиси бул эмне кылат? ДНКны повреждает. А бул биздин эмнебиз? ДНК деген биздин код, генетический код. Мына кичинекей балдар төрөлүп атат, келин-кесектер боюнда бар. Алар кандай болуп төрөлөт, кандай болуп чоңоёт. Чыккан түтүндү көрсөтүп койчу эле, кап-кара түтүн. Бизде видео бар. Ооба. Анан кийин ал түтүндү биз мисалы үчүн жай менен ысык болду эле терезеге алган ачып кичине аба менен дышать этенсиң, ладно кирди. Бирок чыкпайт экен жанакы түтүн кеткен менен. Жыты ошол бойдон калып атат. Анан жана корун бар ошондон интересно. 22 апреля 22 года впервые достоверная регистрация снизиатской черепахи на возвышенности Бозболток. Буга чейин дагы Чоң Кемин айылынын тургундары Алтын Чөйчөк Кытай компания 15 кишинин уруксаты менен лицензия 2043 жылга чейин берилип кеткенин элдер наразычылыгына айтып чыгышкан. Мына могу 43 жылга чейин мына элдин атынан деп алып атат могу документтичи. Казуу ишин алып атат бул. Эртеңки күнү арпа тектердин үстүнө лаборатория салып атат. Бул жерде туризм анан неме деп атпайбы? Садик. Бул проблеманын баары эчтеке эмес могуга салыштырмалуу. Бирөөлөрдү мисалы күнөөлөп мындай эме кылбайлык. Госгеологиядан берилген бүгүнкү күндө 394 гектар берилиптир. Кимин ресурс деген осо экен. Кытайлык компания. Без конкурса отдали 70% китайской компании, оставив себе всего 30%. Китайцы уже приступили к работе. Нарын областындагы Жетимтоо кенин мамлекеттин каржысын төлөө үчүн Кытайга берилет деген. Жетимтоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Анан ушунун сырьосу менен баягы сырьосун берип
кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Сегодня готовится соглашение о передаче Джетимского железнорудного месторождения. Там прогнозируемые ресурсы превышают 3 миллиарда тонн. Это месторождение в 10 раз выгоднее Кумтора, но и здесь кыргызская доля лишь 30%. Жалган маалыматтарга алданбагыла деп айтып чыккан. Бирок силер өзүңөр айткан расмий сөздөрүңөргө каршы чыгып жатасыңар. Солтон Сары алтын кеніне 2019 жылы жергиликтүү эл каршы массалык акцияга чыгышып, чыр-чатак чыгып, натыйжада адамдар жабыркаган. Истималдарды кол салып мояктан Кытайлар 60-70 китайстер. Карап отурганбыз, бир маалда атчамдарды чаба башташты. Анан ошондон эл көтөрүлүп барды. Биздин атабыздын каны, жаны калган жерди кандай да болбосун бошотуш керек. Солтон Сары алтын кенине барган президент Садыр Жапаров алгач жашоочулардын нааразычылыгынан кийин иштебей турган Бучук өтилкесин көрүп чыкты. Бул жердеги чалгындалган алтындын кору 2 тоннаны түзөт. Геологдордун божомолдору боюнча баалуу металлдын кору дагы 22 тонна болушу мүмкүн. Элдин нааразычылыгы, чыр-чатактары баары текке кетти. 50 миллион сом компенсация 12 тонна алтындын жанында эч нерсе эмес. Ошондой эле Садыр Жапаровдун төрагалык астында виртуалдык активдерди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештик жыйыны өттү. Президент Кыргызстан криптовалюталарды кабыл алуу боюнча глобалдык индексте 19 орунда турат деп сыймыктануу менен билдирди. Кыргызстан занимает 19 место в глобальном индексе принятия криптовалют и уверенно лидирует в Центральной Азии. Участие в его работе мировых профессионалов, включая основателя криптоэкосистемы Binance, господина Чампен Чжао, открывает доступ к лучшим регуляторным и технологическим практикам. Чампен Чжао дүйнөдөгү эң чоң криптобиржанын Binance негиздөөчүсү. Америкада жана башка өлкөлөрдө кылмыштуу кирешелерди адалдаган үчүн күнөөлүү деп табылган. 4 айга кезилген. 4 миллиард 3 миллион доллар айып төлөгөн. Камчы Бекташев кылмышкер жана коррупционерлер менен күрөшүп жатабыз дегени менен экинчи жагынан Кытай жараны кылмышкер Чампен Чжао Садыр Жапаровдун кеңешчиси болууда. Бул бийликтин эки жүздүүлүгү десек болот. Именно криптовалюта и иные формы виртуальных активов все чаще используются как инструменты финансирования терроризма и экстремизма, отмывания, легализация преступных доходов, поддержкой теневого и наркобизнеса, а также организованной преступности и других деструктивных элементов. Надеюсь на продуктивный диалог и сотрудничество. Эми жакында эле Молдован маалымат агенттиги Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров качкын Молдован олигархы Илон Шорго таандык баасы 18 миллион доллар турган бизнес-джет менен учуп жүрөт деп айтып чыгышкан. Эгер биздин өлкөдө коррупция жок болсо, эгер президент элдин гана кызыкчылыгын ойлосо, анда эмне үчүн ал өзүнүн ыңгайлыгы үчүн эл аралык санкцияга илинген криминалдык схемаларга тиешеси бар олигархтарды Кыргызстанга алып келип инвестор деп коргоп жүрөт. Будь то Илон Шор, Илон Маск или кто-то еще, если хотят приехать в нашу страну и заниматься бизнесом, пусть приезжают. Кандай гана кокустук. Бир жагынан президент Илон Шордун аты аталган банктарды коргойт. Экинчи жагынан Чампен Чжао Садыр Жапаровдун кеңешчиси. Кайра үчүнчү жагынан Илон Шордун учагы менен учат. 4-чү жагынан Садыр Жапаров баарын биз үчүн чечти. Кытайга терезе ачты. Ал эми каршы чыккандардын баарын түрмөгө камоодо. Ошол эле учурда жөнөкөй жарандардын жана кичи бизнестин менчиги кызыл китеби болсо да бийликтин чечими менен тартып алышууда. А бирок бийлик чет элдик инвесторлордун кызыкчылыгын жергиликтүү элдин жана экологиянын талаптарынан жогору коюуда. Ал эми азыркы учурда геологиялык чалгындоо жана жер казынасын иштетүү үчүн 1000ге жакын участок бар. Аларга лицензия алуу укугуна аукцион өткөрүлөт. Анысы аз келгенсип Садыр Жапаров бийликке келердин астында элге бир кыш чыдай тургула. Эмдиги жылы свет өчпөй турарын айткан эле. Бир кыш өтмөктүн 5 жыл болду. Эми бир кышы 2,5 жылга айланды. 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буюрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз. 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл
чыдап коелу. Азыр Кыргызстанда бир эле свет эмес, бензин, азык-түлүк, студенттердин контракттары жана квартиралардын баасы асмандын баасын чапчыган. 500 сомго көбүрөөк куюп алып коелуйм. Ошол берилет да. Күндүн эле кымбаттуу. Мурда 1000 сомго 14-15 литр куйсак, азыр 1000 сомго 13,5 литр куюлуп да. Дагы кымбаттайт деп атат, эми бир айдан кийин дагы кандай болуп калат, май куябызбы же көчөдө жүрүп калабызбы белгисиз. Быйыл биз тапшырып атканда контракт өлө көбөйүп кетти да, мындай 2-3 раза больше. И поэтому мен өзүм каалаган профессияга көп эле балдар каалаган профессияга тапшыра албай, ушундай айла жоктон менин көп эле курбуларым ошко тапшырышты да. Кымбатчылык аябай кыйнап атат, действительно эле. Бийликтин иштеп атканы жакшы болгону менен кымбатчылык күндөн күнгө кымбат. Мисалы биз 4 баланы кийинтебиз, 4 баланы кийинтиш үчүн бизге өлдү дегенде 60-70 миң кетип атат азыр. Констовар вообще продуктуну вообще айтпай эле күндөн күнгө кымбаттап атат. Кымбаттап кетти азыр баардыгы. Продукталар, ушу жашоо. Өзү студент болуп ушу квартиралар деле кымбаттап кеткен. Биз эми 2020-жылы тапшырганбыз, андай оңойчулук болгон да. Ошол бойдон калган азыркыларга тапшыргандарга кыйын. Элдин көйгөйлөрүн чечүүнүн ордуна кайра жолдорду кеңейтүү же реновация деген шылтоо менен жүздөгөн үй бүлөлөр мүлктөрүнөн ажырап жатышат. Эл сотту утса дагы мамлекеттик пландардын алдында сот чечимдери аткарылбай. Элдин кызыл китептери жана конституциядагы укуктары мамлекеттин пландардын алдында күч жоготууда. Мына мэрия ошентип справка алып барганда Садыр Нуркожоевич мэрияга бүт документтин баарын колуна берген. Жашап аткан эл жашайт, чыкпайт. Силер бул документтерди аласыңар дагы документин жасап элди мүддөсүн чечесиңер. Садыр Нуркожоевич дагы бул адрести билет экен да. Кыргызстандын эли учурда экономикалык кызыкчылыктардын жана саясий экижүздүүлүктүн алдында мыйзамсыздык, коррупцияга жана улуттук коопсуздукка коркунуч туудурган оор кырдаалда турат. Өздөрүн патриот деп атап жаткандары бул популисттик сөздөр. Чыныгы патриот адамдар элдин кызыкчылыгын алдыга койгон адамдар. Ал эми эки дос үчүн бул бизнес план. Жыл сайын бюджеттен миллиондор, миллиарддар жоголууда. Ал каражаттар аткаминерлердин чөнтөгүнө, анын чет жактагы мүлкүнө, бала чакасынын кымбат окуусуна кетип жатат. Чындыгында бул оорлук. Чындык ушундай. Инвестор деп мамлекетти дүйнө боюнча аберин түшүрүүдө. Чыныгы кыргыз инвесторлорду болсо басымтууда, кайрак какшыктап топтогон бюджетти болсо өздөрүнө шарт түзүп имараттарды куруп жатышат. Кыргыз элин ондогон жылдар алдыга карызга батырып, чындыкты айткан журналисттерди террористтер менен бир катарга коюп, соттун чечимдерин шылдыңды ойго калтырууда. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дан колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.